Эми азыркы кезде көбүнчө жаштар, бардык эле кишилер эки жакка стройкага акчанын себебинен баягы үй бүлөнүн багайын ырыскынын себебинен ошентип кетип атпайбы. Биздики эми Кудайга шүгүр, ушул айлыбыз менен көпчүлүк эл ушуга ооп кеттик да. Анан боз үйчү болом деп деле ойлогон эмес. Устачылык десе баягы үй куруп, башка нерсени ойлочумун. Анан бул деле эми баягы ата бабаларыбыздын эң үйү да. Ушул бул талдарды заготовка кылып алып келебиз да. Ошо талдын эми көп түрү бар. Турпан тал, ак тал, көк тал, кара тал деп. Ич керектерин кереге кылып, жоондорун уук кылабыз. Эми боз үйдүн өзүнүн ылайыгына жараша кылабыз да. Мисалы бул кереге. Керегенин бийиктиги эми ар кандай. Боз үйдүн чоң кичинесине жараша да. Узундугун ушундай кылып кесип алабыз. Ошол даяр болгон жыгачты кайра бияка алып келип, муну тарткы деп коет. Муну эми ар кандай материалдардан жасай беребиз. Бул Москвичтин рессорунан жасап алганбыз да. Анан муну тес деп коет. Токтоболурча айткандай, теске салып ырдаса ири жыгач түз болот деген ушундан калган да. Муну кыпчыйт мындай. Анан жыгач басканда да ушурга басабыз. Эринбеш керек, көп мындай эмгекти талап кылат да. Мисалы 100 баштыктар мындан жоон, 85-тиктер мындан жоон. Азыр бул 65 баштын керегеси да. Мурун эми кыкка салынчы, азыр эми ушундай технология болду да. Кыктын максаты ошо жыгачты жибитүү да. Эми ошонун эле орду ушул пар. Мурун баягы кык менен аябай көп жумушту, машакатты алып келчү да. Азыр болсо бизге жеңилдик бул парчы. Анан ушу парды мындай бочкалардан эле даярлап алганбыз. Бул жерде мына от жагабыз. Эми бул жерде бир жыгачтын абалына жараша, жибигенине жараша. Жайдын күнү ысык болуп бат эле жибийт. Кышында анан көбүрөөк убакыт алат да. Анан бул жерден суу куябыз. Эгерде суу соолуп калган болсо, жыгач кургатып ийип, анан сымма болуп калат да. Ошону да байкап туруш керек. Анан азыр бууланып, боо даяр болуп калды го, муну басып көрөйүн азыр. Жибиген болсо жакшы басылат да. Кабыгы менен кургаганда бышык болот. Бул баягы былтыркы жыгачтардан калгандары да. Жайында баягы калып калган, ошо боюнча жайында кургаганы да. Ууктун алаканы деп коет биягын. Мындайынан тигебиз да. Тияктан басылып келди да, муну алакан деп коет. Бул уук тизгич дейт да, бул үчөө. Бул алаканды ары бери тептирбей бирдей кармап туруш керек да. Мындай. Бул астындагысы шабулон да, үлгү да. Бирдей болуш керек да. Анан ушинтип улам басканын ушул жака салып эле жүрүп отурабыз мындай тизипчи, мына. Муну бедер тарткы деп коет. Тарактай болуп турбай. Канал салат да булчу. Бедер тарткы деп коет мына. Мындай. Кээ бир керегени аягына чейин тартабыз. Кээ бирөөнү ушундай эле бир 60-70 сантиметр эле тартып коебуз да. Ушундайдан 4 канат кереге болот. 65 башка. Мына бул шабулон менен тең болбойт баш. Ушундай да. Анан эми бул болсо эми сырдалат. Анан көзөлөт. 9 көз менен көзөлөт. Андан кийин анан көктөлөт. Бул болсо ошо түндүк ийгич деп коет. Мындай тегерек кольцо да. Анан бул жыгачты калың момдай жумуру жыгачтарды кыйып келип, ортосунан жара тилип, анан ушундай сомдоп алып мындай. Бул эми түз болот да негизи. Анан ошо бир башын муну дагы кайра жанагы парга көрсөтпөдүк, ошого салып кайнатып, анан ошондон ысык кезинде эле алып чыгып алып эле, анан бир 3-4 киши келип, анан мындайынан салып, мындай муну ийилип кете берет да. Анан ийилген жагына муну сайып кете берет.
анан аягында ийилип бүтүп калат да. Анан ушундайдан 2-1 түндүк болот да. Ушул калыпта кургаш керек. Эми 1 ай турат да өзүнүн калыбына. Бул ушул ийилгенден кийин түндүк ошо жанагы айтпадыкпы, 2 алкак болуп калат. Экөөнү мындай бириктиребиз да. Анан дирел менен көзөйбүз мунучу. Анан чулгур салабыз баягы. Уломдорду ысытып, көөрүктөп коет, көөрүктү жагып, уломдорду ысытып, кеңейтип алып, анан богу жер 4 буручтук болуш керек. Ууктун учу дагы 4 буручтук да. Себеби тоголок болгондо тигил уук мындай шылкылдап бош болуп калат. Түндүк тегеренип кетип аткан ошондон да. Өзүнүн чамгарактары да. Муну эми уштап, баягын тазалап, ичине бедер тартып, ошентип келип туруп анан муну салабыз да мындай. Биринчи муну ууруп, баарын артын кайрып алып мыктын. Анан аягында боо эбелек баягы сүрүп тазалагандан кийин анан баардыгына мына могу ягына урабыз да. Мына чалкасынан кылып алып. Бул теңдеп турат. Түндүк 100 баштын диаметри да 2 метр. Анан бул эми ар кандай заказдар келип атат. Кээ бири ошол мындай азыр бул түндүктүн жанагы көзөнөктөрү жок, уук кирген жагы чулгурдап коет. Ошонусу жок эле заказ кылынган. Анан эми түндүктөр башына жараша бул чамгарактарчы. Кээ бир жанагы кичинекей боз үйлөрдүкү 3 эле чамгарак болот. Андан чоңураак 75-85-тердики 4 чамгарак болот. А мунуку болсо 5 чамгарак. Бул 100 баштыкы да. Айылдын 80-90% ушу боз үй менен оокат кылабыз. Эркектерибиз, атабыз, бала бакырабыз, эштен жыгачын иштешет. Биз үйдө жөн отурбай мына ушинтип кийизден ички жасалгалысын жасайбыз, боз үйдүн ички жасалгаларын. Дүйнөнүн далай жерине кыдырды, ошо кыргыздын ушундай боз үйү бар экен деп белгилүү болуп атат. Ушул боз үй менен өркүндөп өсүп атышат. Жаштары жумушсуз калбайт. Четке иштеп кеткен балдар аз, жаштар. Булар боз үйгө тигилчү үзүк туурдуктун кийиздери. Көзгү жүндөн бышык катуу кийиз бат даярдап болот да. Эми анча убакыт талап кылбайт. Жазгы жүндө эмгек көбүрөөк талап кылынат да, жазгы жүндөн кийиз даярдаш үчүн. Үзүк туурдуктун жээгине жээктөлчү жээктер топоздон кылынан эшилген. Оң сол болуп эшилет бул. Бул боз үйдүн жабык башы, жабык баш ууктун матоосуна жайылат, тартылат. Анан буга мындай тегириш кетет. Тегириштен кийин анан ушул чачылар. Ушул болгон кызылтуу айылыбыз менен ушундай кыргыздын унутта калган баалуулуктарын жандандырып, жаңыртып, мурунку эскилерге жаңыларды кошуп, жаңылантканыбызга биз айылыбыз менен сыймыктанабыз. Ушундай өнөрүбүз өркүндөп, жалпы айылыбыз менен өнүп өсөлү деген тилегибиз бар. Эмгектенүү дагы өзү чоң ибадат да. Мына эми Кудайым буйрса учубузга ура эмес, баалуулуктарыбызды сактап, өзүбүздүн кыргыз экенибизди сактап, салым кошуп атканыбызга сыймыктанабыз. Өнөрүң болсо өргө чап, кези келсе кетмен чап, ийилбеген ийилсин, чоюлбаган чоюлсун дегендей ушул өнөрдү дагы эле уланта беришке эми даяр элебиз, Кудай буйрса.